Аттракцион бул бир аз өйдө көтөрүлүп же өтө бийик мейкиндикте коркунуч сезим жараткан оюндардын бири десек болот. Бул учурга чейин мына ушул аттракциондорго өзүбүз отуруп, аны менен чогуу айланып же өйдө ылдый боло алсак, эми жаңы түрү чыккан. Бир орунда эле өзгөчө сезимдерге ээ болуп, эмоцияларды бир жерде эле чыгарууга болот. Үч жаштан өйдө келсе болот. Анткени бизде аттракциондор бар, кичинекей балдарга өзүнө жарашыктуу. Аларга сразу очки кийгизебиз, ремендер тагынтабыз. Кармап отурган жерлери бар, кармап алса болот. Артынан өзүбүз карап турабыз, деп кулап кетпесин деп, на всякий турабыз да. Дагы ууларга бар, ууларга машиналар бар, дагы ар кандай түрлүү немелер аттракциондор бар да. Аларга дагы ремень, очки, биз дагы артынан карап турабыз дагы. Чтоб мындай сол кулап кетпесин, коркуп кетпесин. Коркуп кетсе сразу башка оюнга отуруп сала тургандай кылып. Виртуалдуу чындык деп аталган бул оюнду ар бир эле адам ойной алат. Бирок баары эле чыдап көрө алышпай, коркуп кеткен учурлар көп болору жада калса бул жактагы адамга да байкалат. Биринчи отурушканда эле сразу сурайбыз, башыңыз айланбайбы, мисалы оюнга жараштуу коюп беребиз. Биринчи сурайбыз, кандай оюндарга кызыгасыз деп. Андан кийин айтабыз, мындай оюндар бар. Если башыңыз айланып турган болсо, сизге значит моундай оюн керек экен. Если бул болбосо, башкасына коюп беребиз деп сразу түшүндүрүп беребиз да, чтоб андан кийин очки тагынып алып, анан башым айланып атат, мынтип атат деп бизге да неме кылбасын депчи. Мынакей ардактуу эле көрүүчүлөр, чындыгында мен ушул жерде эле отуруп турмун, көрсө көптөгөн эмоцияларды ушул жерден үндөрдү чыгарып, кыйкырып, сыртыбызга көрсөткөнүбүз менен бул масканы кийип алганда өтө бийик жерлерден кулап жаткандай, башка дүйнөгө түшүп калгандай сезимдер калтырат экен. Бул дагы болсо азыркы күндөгү жаңы технологиялардын бири десек жаңылышпайбыз. Кыргызстанда мындай аттракцион бир гана ушул жерде болгондуктан азырынча жаңы технология катары кызыккандар өтө көп. Бул да эс алуунун бир түрү болуп саналат. Жакшы экен. Мен мурда келген эмес элем, биринчи жолу отурушум. Нормальный эмоция алат экенсиз, как реально айдайт экенсиз. Просто бунун кичине минусу бар экен, жана урулганда машинаң эч нерсе болбой эле как игра экен баары билинип турат, бирок сонун экен да, мындай өзүңчө рахат алат экенсиң айдап атканда. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.